чынында азыр bir чоң проблема болуп атат. Ошо мына бир эле эркектер эмес, аялдардын арасында да ушундай тартипсиздик, ушу бейчекилик. Эми аял дегенди бир кемсинтүү эмес. Аял деген ошо аял болуп жаралгандан кийин табиятынан өзүнө ылайыктуу, ошо табиятына жараша өзүнүн сыпаттары болот. Мына биздин кыргызда аялды заип деп айтат. Заип деп. Заип деген арабтын заифун деген сөз. Заифун дегени алсыз, начар деген сөз. Мына заип деген нерсе бул кемсинтүү эмес. Заип дегени алсыз болгондон кийин күчтүүлөр жардам берсин деген. Мисалы мына кичинекей бала алсыз болот. Картайган киши алсыз болот. Аял киши алсыз болот. Ошо алсызга күчтүү жардам бериш керек. Ошо күчтүү мына эркек. Анан ошон үчүн ошо табиятына жараша өзүнүн орду бар. Мына биз көптөн бери айтып келатабыз, аял кишинин орду үй деп. Эркектики көчө, эркектики ошо эшик. Эркек киши ошо эшиктен табып келсин да, аялга алып келип колуна салып берсин, анан үйдөгүнүн баарын аял билесин. Аял үйдө каныша деп атабыз. Аял үйдө кожоюн. Мына ошо нерсени биз туура көрүш керек. Эгерде андай болбогондо биз ошо жанагы аял ким, эркек кимди тактап алсак, анда ушу адашуулар көп болот да. Аялдар мына көрүп атасыздар, көчөгө жана мына айткан эмедей уже жанагындай деңгээлге жетип калды дейт да, мушташып, арак ичип, жанагындай магазинди талкалап, андан башка мен айта турган көп нерсе бар. Мисалы мына жумгалдан удазы менен эки аялды дело номерге жазып чыкты. Өздөрүнүн күйөөүн муздап салгандарды. Окугандырсыздар силер деле. Мына Жалалабадтан баягы 4 кыз бир аялды мүчөлөп таштаптыр дейт. Эми ушу аял кишиге ушу кантип аял киши ушундайга барсын? Же илгери ушундай бар беле илгери бизде? Мындай нерсе болгон эмес тура. Мына аял дегенди жанагындай назик, боорукер, мээримдүү, сезимдүү, сезимтал деп билебиз. Ошо бул аялдын табиятынан, өзүнүн табиятынан болгон сыпаттары. Анан ошон үчүн биз ошо кыздарыбызды тарбиялаганда, аялдарды тарбиялаганда ошо өзүнүн табиятына жараша тарбиялаш керек. Аны атайлап эле эркек менен тарбиялаган туура эмес. Мисалы мына азыр айтат да, аял менен эркек тең деп. Эгерде аял менен эркек тең болсо, эмне үчүн спортто аялдар менен эркектер аралашып чуркатпайт? Аялдар менен эркектерди кошо эле чуркатып койбойбу? Аны женский спорт, анан мужской спорт. Мына шахмат ойносо да бөлүп коет, ал эмес. Шашки менен шахмат да өзүнчө аялдар менен. Аял менен эркек ойнотуп көрбөйбү? Аял жөнүндө Семетей дегендей айтылган. Эркек аз айтып атат. Түтү чурак кантесиң, эркелер эбиң табылбай, антесиң да минтесиң. Аты катын ургачы атка минсе болобу? Катын тулпар мингенде башын жебей оңобу? Катын деген адамдын казан менен иши бар. Ургачы деген казына үйү менен иши бар. Бекзаданын зайыбы тулпар минсе болобу? Канзаданын катыны башы жок жүргөн оңобу? Мына бир айтат, катын ургачы деген казына. Ошо биз да казынадай кылып сакташ керек. Аялды көчөгө чыгарып жиберип, кароосуз калтырбай. Ошон үчүн мына биз кийимди кийсин дегенде да аялды кийимди мындай оронуп кийсин дегенде кызыкпасын башка эркектер. Эркек деген бөрү, карышкыр. Ошо кызыкпасын деп. Анан жанагындай нападение болбосун. Ошон үчүн жанагындай коргоочу керек. Бойго жеткен бир жигит коргоп жүрсүн дейт да. Анан эми мен эле сүйлөй бербейин, эми мына сиздер да оюңуздарды айтып, ошо биздин кыздарыбызга, келиндерибизге тарбия катары айтсаңыздар. Бул аял деген ушул турмуштун гүлү, ушул турмуштун сүйкүмдүү жылдысы, ушул турмуштун ээси, ушул турмуштун тукум көбөйтүүчүсү деп. Мына аял деген азыл зат өзү. Бул аял деген ушул турмуштун, ушул жарык дүйнөнүн кожоюну деп айткан. Ансыганда ошо силерден чыккан балдар, ушул баары тең ошо аялдан чыккан. Ушу отурганыбыздын баары тең. Мына ошон үчүн аял заты таза болсо,
жанагындай мушташпай, чачташпай, сылык болсо ошону көргөн балдар, ошону көргөн кыздар кандай сонун таза өсөт. Анан аялдар жанагынтип мас болуп, мушташып көчөдө жүрсө бир кыйын эле жумуш, эң эле оор. Казыр айтып атпайсыз, баланчы жерде кыздар, келиндер мушташкан экен, аялдар мушташкан экен деп. Анын баары эле ушул мен оюм боюнча ушул аялдан болуш керек. Анткени себеби аял деген ушул үй турмушундагы тириликти, үй бала өстүрүү, үй окуатын кылуу, жана ошо балдарга дайым эле атасы жанында болбогондон кийин эртеден кечке эне постоянно жанында болгондон кийин ошого акыл үйрөтүү, ошону кичпейилдик кылуу, ушунун баары тең энеге жүктөлгөн экен да. Анан эми мага көп эле баягы баарына түртө салганда болбойт, эми жанагындайлар чыгып атыр азыр. Чыкканы менен эми заманга жарашого деп ойлойм да мен. Заманга жараша азыркы дагы бир баягы чолок түшүнгөн аялдар деле чыгып атпайбы? Ой, мен сени багып атам, базарга барып таап келип берип атам, сен тигиндей кылып атасың, мындай кылып атасың деп жана жаңжалдын баары ушундан чыгып атыр. Эми ушул мен айтайын дегеним эле ушул да. Эми аялдар ушул бардык балдарды өстүрүп тарбияла кылгандан кийин бирок өзүн ушундай бу эмеге карата, жокчулукка карата кээ бирөөнүкүндө болуп калат, кээ бирөөнүкү жок болуп калат дегендей, бу эркекти сыйлап, балдарына жакшы түзүк тарбия берсе, мындай иштер кош болбойт го. Баягы балык башынан сасыйт деп, энди ата биз өзүбүз жакшы жүрүп, жакшы турсак, балдарыбыз деле биздин жолубузга түшөт го деп ойлойм. Биринчи ыймандуулук, ушунун баары мына жанагы мушташып аткан деле аял деле, эркеги деле баары эле мушташтыраш уруш болуп атканда ыйман жоктур ушунун эле. Ошон үчүн ыймандуу болуш керек. Биринчи мына аксакалдар мына ушу ак мечит үйдү куруп берип атат Алла Тааланын буйругу менен. Эми ушундай болгондо эми мен айтарым, суранарым эле ушу аксакалдардын баары ыйманга келип эле, өздөрү ыйманга келсе, балдар эч жакка кетпейт. Ушулар ыйманга келип, мына мечитке келип, бир намаз умага жыгылып, Кудай деп балдарына жакшы сөз тарбия берсе, анан апалар деле иши кылып, колунан келген жакшылыгын аябайт балдар үчүн. Балдарын төрөгөндөн ушулар жакшы болсо экен, жакшы өссө экен, ыймандуу болсо экен, ырыстуу болсо экен деп тилеп жүрөбүз. Ар бир эне ата ушуну тилейбиз да. Мен өзүмдүн башымда айтайын дегеним, 17-имде келдим, кайнене кайнатамдын колунда түштүм. Анан кийин 3 балалуу болдум. Кайнене кайнатам мондай кишилер болчу. Жанагы боо бала айткандай баланча алынын баары жана шаршен ата ырдап намазга жыгылган аталар менин кайнатам болчу. Секетке тейин кайнатамдын үйүн эмгече кармап отурам мен. Мыктыбек каякта жүрөт секетке тейин, ошол уктун. Анан айланайын, ушул жерден против чыккандар мага деле айтсын. Мен ошентип 3 баламды тарбияладым, чоңойттум, чочойттум, күйөөгө бердим, келин алып бердим. Балдарымдан айланайын. Ай мен касыр элди кой. Өсүм кайнатамдын Кудай сададан кетейин, Кудай ак мечитте отурам мен. Күнүгө эртең менен туруп өлгөн кишиге жүгүнөм мен, ичимден. Балдарым билсе бул эми жинди болуп жүгүнүп атабы дейби, билбейм. Аны билбейм. Иши кылып мен өсүм кайнатамдан күнүгө туруп жүгүнөм, тирүү кишидей. Менде ыйман бар бекен, жок бекен. Мына мен өсүм жөнүндө анан жанагы келиндерди чын эле баягы бир карың майды бир кумалак чиритет деп. Ушунун баары эле жакшы элбиз, жакшы баарыбыз мына моулардын баары жакшы өсүп, жакшынакай болдук. Ал келиндер каяктан чык, мен касыр угуп отурам ошо мушташкандарды. Эми аларда чын эле ыйманы жокпу, же башынан тарбиясы жокпу? Ал бирөө жөнүндө кепти эмне кылам? Өсүм башымда айттым. Секет кетейин болду. Алла Таалам Адам алейхиссалам атабызды жаратканда ага жөлөк таяк болсун деп аял затын жараткан, оба апабызды. Бул эмнеден айтылат? Негизи аял заты бул мээримдүү, боорукер адам заты болуш керек. Эң биринчи үйдө ынтымактуу болуш керек. Эгер аял заты өз ордун билсе, эркек аталарыбызды өзүбүздүн күйөөлөр сыйласак, ар бир нерсе өз орду менен болот. Бардыгы туура болот. Үйдө береке болот, кут болот. Негизи мен айтарым, ушу аял киши өз ордун билип, энелик мээримин, энелик сапатын жоготпой, туура жолдо жүрсө, бардык нерсе өз иши менен жакшы болор эле. Насихат эле ошол ыймандуулук деп менин астымдагы келиндер тиги жаш болсо да тиги келин айткандай аял жолу менен, эркек жолу менен жүрсө, эч качан үйдө уруш да болбойт, чатак да болбойт. Жана келиндер турмушунан да ажырабайт.
Айрыкча kız balany oşondoy bolgun dep tarbiya beriş eneden, ene bislerden bolot. Biz oşonu aytıp atabız, sen balany tuýt, kızdy tuýt, kılygyn tuğbayt. Uuldu tuýt, anın uyatın tuğbayt eken. Ar bir emenin özünün kanına, canı menen jaralgan münösünü menen bolot eken al emi. Ar bir ele ene balam jaman bolsun, je gelinim jaman bolsun debeyt. Emi gelinler asır dele tarbiyadan çıkıp ketken gelinler jok emas, özübüzdün köçönün gelinleri imandu, ulusun urmattagan, gitirsin, sıylagan, jakşı ele gelinler. Gelinlerden görübeyüz, özübüzden görübüz. Özübüz gelinlerdi boş koya verdik. Jilan baş yürever aylanayın. Meyli. Oşonu biz kaynenelerimiz aytçı. Yoğuluğuz yok bolup kalsa, üydün kutun getirbey yoğuluk salın dep. Oşonu yoğuluk salın dep tarbiya berbegen özübüzden boldu. Al günü bizden. Mından arka tarbiyanım onday aylı geçinen ululardan üýrenip gelinlerge Hudaý iman berer. Azыр em apalar, ejeler, jeňeler jönünde gep bolotpayby. Alan azırkı kızların süýüsüne tuuralı jasylgan azırkı gündün jantayı, azırkı gündün ak möörü degen parodiýany atkar bereýin. Oşentip deputat Jantay deputat bolup şaýlanyp deyt. Biyligi geňeýip, baýlygy göbeýip kalıp, Aktala rayonuna barıp bir Akmöör degen kızdy jaktyryp barat eken. Oşentip deputat Jantay sessiýaga katyşyp kalıp, kolu boşoboy telehranitelip Bayakeni möörde alıp gel dep jiberet eken. Bayake barıp Mercedeske salıp möörde alıp gelatkanda möördün ırdap turgan jeri deyt. Güldün bana başını tal menen, sodager ötöt mal menen, gen koldun başı tal menen, kamersant ötöt çay menen, jırgap bir getip baramın Jantayçık degen çal menen, bolotun bolson emne kıyratmak, bankrot kılat al degen, çamangdı bilip bolatım çayekten ele kal degen. SSR menen joyulgan süýde namusar degen. Menemi gana jaşaýmy boru bordo, jeňe şabolum çoňdorgo, bolot menen jürmökmün goý eşki tosup jon-jondo. Kayda barsam uşintip bor şaharga barganda tanımal bolom oňsolgo, Moskwaň emne gepbeken galasam uçamı Londongo. Dep geteberdi deyt. Aradan 6 ay ötüp bolot möörün sagınıp, aylası getip üýündögi jalgız torpogун satıp, akçasında taksi jaldap Samapalga toyup alıp Geminge gelipdir Jantayga. Jantaydın eke taş üyü var eken deyt. Mercedesine düşüp baratkan jerinden deputatты karma alıp möörün surap bolotun ırdap turgan jeri deyt. Deputat Jantay birinci gördümi gemindi, sar özöngen küyjerindi. Kaydağı jürgön bir sayak kayrılıp gelbeyt dedin bi. Kompensasiyaсын sen tölöp kayırıp bergin möörümdü berbesen ugup koy çubaymın senin möönüngdü. Deputat Jantay möörümdü berbesen asabaga jaspasam, agımga dagı jaspasam, aga takır bolbosoň avtomat menen aytpasam. Başın julup algın dep reketlerge barıp men arıstanıp jaspasam, 7 günü göşörüp piketken aşka jatpasam. Dep atsam möörü çykdyr et, ak halatty giyip çoyulup, ay boha, azırkı zamanda akçasız mahabat bolboyt, altınsı suyu konboyt, suusardın bolboyt, tünögü suluğunun bolboyt, jürögü degen uşul çao boha dep girip ketetken. Anda bolotun ırdap turgan jeri deyt arman kılıp. Deputat Jantay aldap aldın jaş baştı, enjerden joluksaň öltüröm sende kak baştı. Bütçü jeriden bütüp kal, Mercedesiň busulup trolleybus kütüp kal. Dollardan akça tügönüp deputatlıktan düşüp kal. Al olowottoy janayın, armanı mintip salayın. Ayperi bolup geçsem da men emi suluğunu süýbey kalayın. Ayal degen tazalık, nogut
кээ бир нерсе аял менен гана байланыштуу да, мына тазалык деген нерсе. Мына жана берден бир аксакал айтып кетти, ошо аял деген таза болуш керек. Куранда айткан аялдар силердин айдооңар деген, жана айдоо деп мына эгин эккен жерде айтып го. Ошо бала аялдын денесинен өнүп чыгат, өзүп чыгат. Ошон үчүн аял өзгөчө таза болуш керек. Мына эне катары, мына көптөгөн эркектер бар, булгап жүрү, аялдарды булгап атат. Аялдарды бузуп атат. Мына көңүл буруп атабыз. Бирок ошо жана айтпадык, бизде эгерде мамилебиз ошо өзүбүздүн карындаштай болсо, өзүбүздүн карындашыбыз, өзүбүздүн кызыбыз деп билсек, мына көптөгөн эркектер ошодон тыйылса жакшы болот эле. Себебинде биз булгасак, эртең ошол булганган аялдан булганыч бала туулат. Ал келип биздин коомду булгайт. Мына илгерки карындаш деген сөз, мына биздин илгерки мына аксакалдардын убагында болуш керек. Карындаш деп айтылган, карындаш дегендей мааниде айтылган да. Чыныгы карындаштай мамиле жасаган. Ошо илгерки аксакалдар ошо жанагы андан мурдагы муундардан калган иман, андан мурдагы муундан калган тарбиянын негизинде карындаштай мамиле жасаган. Ошо кыз жалгыз калып калса, ошону кой бир нерсе болуп калбасын деп жеткизип коюп, чындап эле жардам берип, ошо өзүнүн карындашына мамиле жасаган. Мына азыркылар болсо жалганчылар булар азыр. Жана мен айтып атам, жанагындай келет этти деп. Ошо кыянатчылар да, кыянатты кылып, ошо кыздарды алдап, булгап, иши кылып, жаман иш, ыплас иштер жасап жүрүп. Ошон үчүн мына аял киши таза болуш керек. Денеси да таза болуш керек. Мына мындай ыплас, арам нерсени ичпеш керек. Эң биринчи кезекте балдарына жугат. Мунагу арак деген жаман нерсе эң биринчи кезекте балага кетет. Жана эмгизип аткан аялдар ичип атат аракты. Эмгискенде арак эмгизип атат. Эмне үчүн мына тез коюп кетти? Биз айтабыз да, мына бир келин ичип коюптур, эми 2-3 келин бизди булгап коюптур деп атабыз. Бирок чынында көбөйүп атат. Бир келин ичкенде эле кыйкырыш керек эле, кокуй деп. Бир келин көчөгө жылаңга чыгып кеткенде эле кыйкыра башташ керек эле, кокуй бул кандай нерсе деп. Биз ошондой болбой калбадыкпы? Бул чоң нерсе. Биз айтып атпайбыз, аял деген өзү коом. Мына аял деген өзү, бир эле аял өзү коом. Бир аялдын өзү, аял эркектин аялы болсо, келин, эме улууларга келин, кичүүлөргө жеңе, бүт айылга келин, эже, апа, кайнене, кайнеже, ушунун бүт баары бир аялдын ичинде. Коом, бир аял бузулса, коом бузулуп атат. Ошон үчүн биз бир аял бузулганда эле кыйкырыш керек. Ой, кокуй, мындай болуп кетти деп. Анан келип биз мынтип, ой, бир аял болсо эч нерсе эмес. 3 аял ичсе эч нерсе деле эмес дегендей мамиле болбош керек бизде. Ошо биз билиш керек. Бул аялдын артында көп нерсе туру. Артында агалары туру. Бүкөлөрү туру, аталары, энелери. Мына кыздар жана көчөдө чыккан кыздарды укканда азылып өлгөн аталар бар. Мына угуп атсыңар, туурабы? Намыстанып өлгөн энелер бар. Мына ошо кызынын кылыгына намыстанып ичип коюп өлгөн эмелер бар. Ошол нерсени угуп атпайбызбы? Мына ар кимдин жүрүшү бул өзүнүн жүрүшү эмес, өзгөчө биздин кыргыздын коомунда, биз баарыбыз бир тууганбыз, байланышыбыз чоң. Мына эне деген 40-ка чыкса да баласын балам деп жүрү. 50-ге чыкса да балам деп жүрү. 60-ка чыкса да балам деп жүрү, туурабы? Мына ошон үчүн бизде жанагы тыгыз байланыш болгон үчүн биз ошол нерсеге көп көңүл буруш керек. Анан мындай жанагындай аялдар мушташып жүрсө, ичкен аскенен хулигандык кылып жүрсө, анан кийин биз жөн койсок, эртең көбөйөт. Мына аракты баштаганда эч нерсе эмес. 50 грамм ичсе эч нерсе болбойт дедик беле? Көп кишилер өлүп калды арактан. Мына самопал ичип, башка ичип, акыры ичип өлдү, туурабы? Айылыңарда деле бар. Жетим, бекардан жетим калган жок. Ошондойлор бар. Мына Кыргызстанда 40 миң, 50 миңге жетип калды. Согуш болгон жок 50 жылдан бери. Каяктан өлүп калды жетимдер? Жетимдер кайдан калды? Ошо арактан өлдү. Аракты айта берсе эмеси көп.
мына аялдарга тиешелүү жанагы тазалык, мына үйдүн ичинде тазалык. Мен мына бир жакшы нерсе бар да. Мынагу өзбектерде, тажиктерде эрте менен эрте бамдаттан мурда кыздары көчөнү месирейтип шыпырып коет да. Күндө таптаза болсо да күндө шыпырат да. Мына берде ош жактан болсо билет ошо өзбектердин эшигинин алдын көчөгө чейин тазалоо. Бул мына ошол аялдын символу. Анан мына жолукту чечпегиле, үйрөткүлө өзүңөр да. Кайрадан күйөөгө чыга тургандай болуп, мына аялдар жолук салынбай жүрү. Эмнеге салынбайсыңар? Мына конференцияларда карап көрсөң, бүт баары жылаң баштап эмнеден уялат? Өткөндө бир Элмирбек айтты эле, катын кайра кыз болбойт деп. Кыздай болуп жүрү, уят бул. Мына жолук, ак жолук бул аялдын символу. Бизде айтат, биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жолук. Ак жолук дегенде кимди айтып атат? Ошо аял затын айтып атат. Бул кемсинтип айткан жок, сыйлап айтып атат. Ак жолук символ. Мына ак деген нерсе, таза деген нерсе. Ошодон биз келип мына алып салган үчүн мына бактысыздык болуп атат. Ошон үчүн биздин кыздар төбелендиде калып калат. Эми тарынбай эле койгула, чынында төбеленди. Бүт дүйнөдө соода эмет жүрү, сатылып жүрү биздин кыздар. Жылкыдан да жаман болуп калды. Ит бекер 300 сом, 200 сом. Не деген эме? Бул кул болду. Кулду сатчу. 1 сатка сатасың, 5 сатка сатасың, 1 күнгө сатасың, 1 жылга сатасың, акыры кул. Мына кулдук келди. Кул элөөчүлөр да бар. Ошо биздин кыздар сатат. Анан биз айтабыз, кыздарыбызды сыйладык. Кайсы кыздарыбызды сыйладык? Кызды сыйлады деп, жакшынакай кылып үй куруп бергиле. Жакшынакай үй бүлө куруп бергиле. Бирөө менен сүйлөшүп, кудалашып, ошо жака алып барып жеткизип бергиле. Анан ошол жерден бактылуу жашасын, бир нече балалуу болсун. Ошо баланы баксын, балдары сыйласын. Мына тетиги эне балдарым мени бак деп туруп, дал ушундай болуш керек. Балдар ошо сизге ламма пальто кийишкен, дал ушундай кылып пальто кийиш керек. Ошо бирок ошондой даражага жетиш керек. Ошо таптаза эне болуп, жакшынакай эне болуп, жакшынакай баланы дарбелап, анан ошондой даражага жетиш керек. Мына биз ошого үйрөтүшүбүз керек кыздарыбызды. Мына биз аялдар дал ушундай болуш керек, аялдар, биздин аялдар. Эмесе кандай эле, бу жерден мына айтып отуруу кыйын заман деп. Бизге окшогон заманда жашап атат дуңгандар, даргиндер, өзбектер. Аларда жакшынакай багылуу. Кыздар да багылуу, аялдар да багылуу. Аялзаттар өз ордун билип, өз ордунда жүрүп, өзүнүн тазалыгын, аарулугун сезсе, мындай иш болбойт эле. Эми ушундай ишке алып барган эмне себеп болду экен? Кимдер себепчил болду экен буга? Эгер аялдар үйдө отуруп, ордун сезип, бала бакырасын багып турса, анда аялдар андай ишке барбайт эле го. Буга бүт эле аялдарды күнөөлөй бербей, эркектерде да бар го дейм анча-мынча күнөө. Аялдар үйүндө отурса, эркектер аялын, баласын бакканга жараса, же болбосо аял экөө тең жарышып ичпесе, аял ичкиликке көнбөйт эле го. Ошон үчүн мындай эркектерде да кичине болуш керек бирдеме күнөө. Бага албаса аялдын. Анан аял сумка көтөрүп, анан Россияга кетпегенде, тияка бияка кетпегенде эмне кылат? Эркегин бар балдарга оокат таап кел деп жибере сал, кечке жүрүп, арабасы үйрөп жүрүп, тапканын кечинди ичип алып, бир үшүм наны жок үйгө келсе, балдар ачка отурат да, ошон үчүн аялдар кетип атат. Анан тапканын алып кел экөөбүз ичип коелу десе, аялы да көнүп алат, ачка отурганча ичип алайын дейт да. Ичип алып, эчтекени билбей калайын дейт. Ошон үчүн мен айтарым, аялда да бар бул күнөө, эркектерде да бар. Ошон үчүн мен жалпы аял затын ушундай сөзгө калбаш үчүн бүт жаш дебей, кары дебей, аял затын деги эле мусулман баласын ыймандуулукка гана чакырам. Ыймандуу болсо арак ичишпейт да. Ишеним болсун да бири-бирине, ыймандуулукка чакырам. Жараң эле аялдар деметпей, ошол аялдардын, ошол кыздардын, балдардын атасы болсун, энеси болсун, аялдар айткан аялдарды жүктөбөй, ошол үйдүн ичиндеги буга жардамдаш аялына жолдошу да жардамдаш болуш керек. Жолдошу да бул акыл назаттап айтыш керек. Биз баарында аялдарды ичет, эркектер деле ичет. Эми ичкенде
ичкенде ал жагы жанагы көчөдө тиги алардын баарын уктук. Бирок менен кыскартып айтканда көмөктөш аялдарга жолдошо чалып көмөктөш болуш керек. Мына аялдар уяттуураак болуш керекпи же эркектер уяттуураак болуш керек? Ошо өсүп илгери келин болуп келген убакыт улуудан ыйманып, 2-3 балаларынча жүгүнүп жаспай жолук ал аркабы сабайлаш эмес. Асыркылар эмне саман ушундай, саман ордунда эле эл бузулуп атат. Анан эми ошо аялдар уяттуу болуш керек, ыймандуу болуш керек. Эрди сыйлаш керек. Эркектин 1000 жеринен аял башы көккө жетсе дагы эркек өйдө. Эркекти өйдө тутуш керек. Эми аял уяттуу болуш керек. Аял деген назик да. Аял деген өсөрдүн бишке, аял деген эне, аял деген кыз, аял деген эже, аял деген сиңди. Аялдыгы менен уяттуураак болуш керек эркекке караганда. Эркек деле уяттуураак, намустуураак болуш керек, бирок аял назик. Ошон үчүн уяттуу болот го деп ойлойм мен. Андан башкасын билбейм. Иши кылып уяттуу болуш керек аял. Сабыр жагын айтсаңыз, сабыры кимдики көп болуш керек? Эркектики, аялдыкы? Аял болуш керек. Аял көбүрөөк сабырдуулук. Анткени аялдын түйшүгү көп. Жамандык болсо да аял ыйлайт, жакшылык болсо да аял ыйлайт. Ошон үчүн аял сабырдуулук кылыш керек. Сабырдуу аял болуш керек. Биздин ушу телеберүүбүздүн жөрөлгөсүндө ушундай дасторкон жасап, ушу дасторкон тегеректе отуруп, ушундай жакшынакай сөздөрдү сүйлөө жөрөлгөбүз бар эле. Биз мына азыр тамак бышып калды дейт. Ушу тамакты азыр алып келе берсин. Ооба, кыргыздын илгерки салтын жөрөлгө салып, бул көрсөтүүдө колдон келишинче ар бир маселени дасторкон тегерегинде чечкенди адат кылып келе жатабыз. Албетте дасторкон болгон соң анын көркүнө чыгарган кыргыздын атадан бабага чейин келе жаткан салттардын бири бул кой жана бата. Анда мына ушул ыйык дасторкондон берилген батаны баардыгы кабыл болсун деген ой тилек менен сиздер менен келерки жумага чейин кош айтууга убакыт жеткендигин билдирип жатабыз. Асманыбыз ачык, жерибиз тынч болсун. Кийинки жумада кайрадан сиздер менен Айыл кештери программасында кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр деп көрүшкөнгө чейин аман бололу. Ата журт аман болсун.